Кара тизмеде 20 жылдап жүргөндөр бар. Ушуну качан чыгарасыз? Бул качан жок болот? Жалал-Абадтык ишкер Бекболот Ибрагимов банктардын кара тизмеси тууралуу көйгөйдү көтөрүп чыгып, бир канча банктар биригип ортодо жобо кабыл алышканын айтты. Ага ылайык карызы бар ишкерлерди банктар кара тизмесине каттап коюшат да, ага башка банктар ири суммадагы кредит берүүдөн баш тартышат. Башка бир банкка, башка бир банктын кызматкерине, мен жөнүндө же бир башка жөнүндө ушунун карызы бар деп мыйзамды бузду. Бул биринчи мыйзам. Атайын банк жөнүндө мыйзамдар бар. Ал мыйзамдарда жазылган ар бир адам кеңири түрдө ар бир банктан кредит алууга акысы бар депчи. Ал эми банк кызматкеринин айтымында мыйзамда кара тизме деген түшүнүк жок. Бул эл арасында айтылып жүргөн ушак кеп. Банктар насиялык маалыматты алмашуу жөнүндөгү мыйзамга ылайык гана иштешет. Аталган мыйзам бир эле учурда бир нече банктан кредит алып карызга батып кетүүдөн сактайт. Бир банктан кредит алып, анан экинчи банктан дагы кредит алып, үчүнчү банктан кредит алып, ошо менен батып кетет да. Бул ошондой болгон, биринчи негизинен баягы бир банктан кредит алып алганда экинчи банк ошол кредитти көрүп турсун. Баягы жөнүнө кредит бериле бербесин деген. Анан үчүнчү маселе бул сиз жана 20 жылдан бери турат деген бул андай болбош керек, себеби мыйзамдын талабы. Мыйзамдын талабы жок, андай болсо бизге кайрылса биз кип ишени менен разборка кылып чечип көрөлүк. Эгерде кара тизме мыйзамга туура келбесе, анда ишкерлер өз укуктарын кантип коргошот деген суроо туулат. Банктар өз кызыкчылыктарын коргой алышат да, ишкерлер мурдагы карыздарынын айынан жаңы насыя албай кала беришеби? Эми сотко беришибиз керек да. Только сот чечиш керек. Мына бүгүнкүдөй чогулуштарда айтылыш керек. Анан соттошубуз керек. Карызкорлор тууралуу маалымат алмашуу системасы менен банктар алда качан эле иштей баштаган. Кийин ал мыйзамдаштырылып, насиялык маалымат алмашуу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Мындай маалыматтар банк тармагында 7 жылга чейин сакталат.